UFC спорт сүйүүчүлөрү, бүгүн силерге мушкелердин пост калтырган сөздөрүн айтып чыгам. Жана бүгүнкү UFC турнирлер тууралуу. Тони Фергюсондун Хабибке карата айткан сөздөрү. Сен билесиңби? Сен менден 2015-жылдан бери качып жүрөсүң. Сен сынгансың. Сен өзүңдүн командаларыңдын артына бекинесиң, коркоксуң. Качан гана сенин командаңа чыныгы салгылашууларды бериши менен сен спортко кызыгууну токтото баштадың. Чыныгы күйөрмандар бул нерсеге арзыйт. 29-0 жалгыз гана деп калтырды Тони Фергюсон. Ал эми Хабиб Нурмагомедов Тониге айткан сөздөрү. Соңку беттешүүлөрдө сен Тони Фергюсон бир дагы раундтарда уткан жоксуң. Айрым учурда 18 утулуу ызасын тарттың. 2015-жылдан бери топ 15 мушкелер арасынан бирөөнү гана утуп турсуң. Мен сенин жиниңе тийүү максат эмес. Бул ачык айкын нерсе, деп айтты Хабиб Нурмагомедов. Конор Макгрегор. Мен бул каттарга 3 жигитти айтып жазып өтөм. UFC боюнча менин боксума жетер эч ким жок. Жада калса Дастин дагы менин бутум жабыркагандан кийин жандана баштаган бокс боюнча. Ал эми яндын стилдери жыгат. Бул мушкелер UFC'нин боксчулары деп айтып өттү Конор Макгрегор. Ислам Махачев менен Джастин Гейджи экөөсү азыркы учурда чемпиондук үчүн салгылашууну талашып жаткан чагы. Ал нерсеге Хабиб өз сөзүн калтырды. Кийинки беттешүүлөрүндө сени 8 жолу утулууга мажбур кылышты. Сенде чемпион болуу үчүн чоң мүмкүндүк бар эле. Бирок сени уктатып салганмын. Ислам акыркы жолу 9 утук, 2021-жылы болсо 3 жеңиш болду. Бул нерсени таан алышың керек. Ислам титул үчүн арзыган мушкер деп айтып өттү Хабиб Нурмагомедов. Джастин Гейджи Хабибке карата сөзү. Салгылашууларда сенин балаң 2 жолу утулуу ызасын тарткан. А меники болсо 3 жолу. Алар чыныгы чемпиондордон болгондо дагы. Бул нерсе убактылуу, чыныгы чемпион үчүн. Ислам болсо номер 14 рейтингдеги балдарды уткан. Жана 6. Сага чейин Даниэл Дарюш бар экенин да унутпоо керек, деп Дарюшты отметка кылып койду Джастин Гейджи. Камар Усман. Хабиб жана Джастин Гейджи, экиңөр тең менин бир тууганымсыңар. Сыр сөзүңөрдү кайтарып алгыла. Достор, бүгүнкү UFC Fight Night турнирлерди ким көрдү? Макс Холлой тилекке каршы 5 раундтук салгылашуу менен көргөнүңөрдө айырма баллы менен жеңди. Эми чемпион Волкановский менен кайрадан жолугуусу да мүмкүн. Менин оюмча Волкановский экөөсү кайрадан салгылашса, бир Волкановский уруп коюшу мүмкүн. Себеби анын уровени абдан жакшы, башка экенин билебиз. Силер эмне деп ойлойсуңар? Айтмакчы, Лиана Джожо менен Керни Кесин салгылашуусун ким көрдү? Кандай пикир билдиресиңер? Ошол тууралуу комментарга жазып өткүлө. Жана мен такыр бул нерсени күткөн эмесмин. Өзүм оюн билдире турган болсом, 2 жыл мурда, 3 жыл мурда кандай болгон болсо, ошол бойдон эч кандай өзгөрүү жок. Бул кыз UFC'ден айдалышы да мүмкүн, себеби кетме-кет жеңилүүлөрдөн соң натыйжа көрсөтө албады. Эгерде видео жаккан болсо, класс басабыз жана каналга каттабыз. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.